маселелерди өнүктүрүү жана билим берүүнүн санариптик чөйрөсүн түзүүдөгү актуалдуу маселелерди талкуулоо болуп саналат. Эл аралык кызматташтык биз үчүн абдан маанилүү. Анткени дал ушундай эл аралык мамилелердин аркасында биздин жана чет элдик окуу жайлардын ортосунда академиялык мобилдүүлүктү жогорку деңгээлде көтөрө алабыз. Өткөн окуу жылында биз университетте жаңы билим берүү программасы болгон PhD докторантурасы ишке киргизилди. Бул багытта болгон өнөктөштөрүбүздүн тажрыйбасы биз үчүн өтө маанилүү. Анткени биз бул программаны эч качан жалгыз ишке ашыра албайбыз. Ар бир чет элдик жана жергиликтүү өнөктөш окуу жайларыбыз менен кызматташтыгыбызды мындан ары да бекемдөө, келечекте сиздер менен бирге ийгиликкө жетүү үчүн болгон күчүбүздү жумшайбыз. Албетте бүгүнкү форумдун актуалдуулугунда калет жок, сөз жок. Анткени бүгүн биз санариптик технологиялардын абдан динамикалуу өнүгүп жаткан заманында жашап турабыз. Ошондуктан арине педагог болгон адам бул компетенциялары жок болсо, анда биз аны заманбап педагог деп айта албай калышыбыз да мүмкүн болуп атат. Мыйзамдарыбыз кээ бир учурда буга жол бербеген учурлары көп. Билесиздер, билим берүү жөнүндө мыйзамы жаңы редакцияда жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Биз ошол жерге түшүнүк бөлүмүнө гибриддик окуу формалары деген, дистанттык окутуу технологиялары деген, онлайн уюм деген түшүнүктөрдү киргизип атабыз. Бул аркылуу биз ушул санариптик билим берүү системасынын укуктук базасын түзө алабыз деп ойлойбуз. Бул эң маанилүү. Андан кийин гана мыйзамдык база болсо, силер андан ары өнүктүрсөңөр болот.